Саламатсызбы? 18-марттагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Жеке медициналык мекемелер томографиялык текшерүүнүн баасын 20%га чейин төмөндөттү. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык атайын кызмат Unit Reactive Pharma, Mediapol, Tomex, Shanshui Silk Road KG, Alpha Med Ltd, Berdi, Mediapark, Gulmed, Систем Özel Tabii Yatırımlar ve Ticaret, Юрфа, Авиценна, Меди жана Ваданта медициналык мекемелери менен томографиялык текшерүүлөрдүн баасын 20%га чейин төмөндөтүүнү макулдашышты. Ал эми Кортекс неврологиялык борбору бааларды 30%га чейин төмөндөтүүгө макулдук берди. Буга чейин март айынын башында УКМК ири жеке лабораториялар калкка кызматтын баасын 30%га чейин төмөндөткөнүн билдирген болчу. Ырчы Аскат Жетеген эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Ал 16-мартта бийликти басып алууга чакырык жасоого айыпталып кармалган. Активист өзү соттун алдында айткан сөздөрүн кылмыш деп эсептебей турганын билдирген. Ал буга чейин өз оюн сылык жеткирүүгө аракет кылганын кошумчалаган. Жетеген 2021-жылдан тарта учурдагы бийликти сындаган видеолорду жарыялап келет. Айрыкча ырчы кумар оюндарын мыйзамдаштырууну, желекти алмаштыруу, активисттердин камакка алынышы жана маданият тармагындагы реформаларга каршы пикирин билдирген. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун тарапташы Орунбай Кыдыралиев бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 50 000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Клопко 1-май райондук соту ырастады. Маалыматка ылайык сот мындай чечимди 13-мартта чыгарган. Өткөн жылы 13-сентябрда Бишкек шаардык сотунун алдында Мадумаровдун бөгөт чарасы каралып жатканда тарапташтары митинг өткөрүп, Орунбай Кыдыралиев да сөз сүйлөгөн. Кийин атайын кызмат аны суракка чакырып кармап, 1-май райондук соту үй камагына чыгарган. Ал эми Кыдыралиев коюлган айыптарды четке каккан. 24 KG маалымат агенттиги кайра каттоодон өтүп басылмага журналист Гүлжан Шерипбаева негиздөөчү жана директор болгону тууралуу маалымат тарады. Юстиция министрлигинин сайтында агенттик 15-мартта кайра каттоодон өткөнү белгиленген. Гүлжан Шерипбаева Клопко 24 KG агенттигине эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Ал 2-3 күн күтсөңөр жаңы жетекчисин билесиңер деп кошумчалады. Ал жакты менден кийин башка бирөө өткөрүп алган. Сайттын ички саясатын да билбейм, тышкы саясатын да билбейм. Башка биз тааныган эле киши болот. Күтө турсаңар. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат жаңылана элек окшойт, деди ал. Шерипбаева басылма Юстиция министрлигинен кайра каттоодон өтүп жатканда документке кол койгон койбогонун азырынча сыр деп айтып, эч кандай саясатташтырбай эле коюлду деп белгиледи. Азырынча бул боюнча басылманын мурдагы жетекчиси Асель Оторбаева эч кандай маалымат бере элек. Ал басылманы 2017-жылдан бери жетектеп келген. Ал эми 24 KGнын шеф-редактору Махинур Ниязова кызматтан кеткенин кабарлады. Ал басылманын негиздөөчүсү эмнеге алмашканы боюнча маалыматы жок экенин кошумчалады. Басылманын жетекчилигине карата согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, 15-январда Оторбаева менен Ниязова күбө катары сурак беришкен. Ушул тапта иш тергелип бүтө элек. УКМК кайсы материал боюнча иш козголгонун ачыктай элек. 24 KG агенттигинин кеңсеси 15-январдан бери жабык турат. Ошол күнү УКМКнын кызматкерлери басылманын кеңсесин тинтип, мөр басып бекитишкен. Абактагы активист Мелис Аспеков кат жазып 2020-жылы октябрь окуяларында Садыр Жапаров бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон $3 миллион алганын билдирген. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков анын билдирүүсүн калп деп атады. Аспековдун айтымында 2020-жылдын октябрь айында Жапаровго бийликте калуу үчүн миңдеген адамдарды чогултуу үчүн көп акча керек болгон. Бирок ал кезде каражаты болгон эмес. Ошондо Садырова мага Мелис, сен Райым менен жакшысың, акча сурачы, болбосо камалабыз деди. Мен дары ошол жерден Райым байкеге чалып жагдайды түшүндүрүп кирдим. Райым байке макул болуп, эртеси $1,5 миллион берди. Мен Садыраванын колуна санап бердим. Садырава сүйүнүп ошол жерден мага $150 000 карматып, чүйлүк балдарыңды чогулта башта деп тапшырма берди. Кыскасы Райым байкеден келген акчага Садырава өлкөнүн 7 дубанындагы элди каржылап, эски аянтка чогултуп, 9-октябрь күнү каршы топтолгон элди кубалады. Атамбаевдин унаасына ок чыгарганга жетишти. Райым Матраимов бизге ошол күнү акчадан тышкары бир топ балдарды жиберип жардам бергени бул факт, деди Аспеков. Анын айтымында кийинчерээк Матраимов дагы $1,5 миллион берип жиберген. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Аспековдун айткандарын калп деп атады. Анын айтымында Аспеков ишкерлерди бир эмес бир нече жолу алдап, шылуундук кылып, автоунаа батир сатып алган. Акыркы жолу үй камагына чыгып, жөн жүрбөй бийликти күч менен басып алалы деп уюштуруп, кайра түрмөгө түштү. Эми түрмөдө жөн отурбай күндө калптарды ойлоп таап, жалган маалыматтарды жазган катын коомчулукка жарыялап жатат деп
белгиледи Орунбеков. Анын айтымында 2020 жылдын күзүндө Аспеков Жапаровдун атынан президенттин командасына кошула элек Каныбек Туманбаевдан $1 миллион талап кылган. Орунбеков мунун баары Жапаровдон жашыруун болгонун, Аспеков акчаны шыпырып алгысы келгенин жазды. Ал Аспеков учурдан пайдаланып чоң жана майда бизнесмендердин далайынын канын сорду окшойт деп белгиледи. Эдил Байсалов эл аралык коомчулукту жана АКШны Газадагы геноцидди токтотууга чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мындай билдирүүнү Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына арналган фотокөргөзмөнүн ачылышында айтты. Кыргызстан терроризмди айыптайт. Октябрда биз Израилдин жарандарына кол салууну айыптаганбыз. Биз Израиль элинин өзүн коргоо укугун тааныйбыз. Бирок жөөт өкмөтү өзүн эл аралык укуктан жана Бириккен Улуттар уюмунан жогору коюуга укугу жок. Кыргызстан эл аралык коомчулукту жана биринчи кезекте Израилдин башкы демөөрчүсү Америка Кошмо Штатын бул акылсыздыкты жана геноцидди токтотууга чакырат, деп билдирди Байсалов. Ал мындан сырткары Газадагы гуманитардык абалга токтолуп, буга чейин 13 000 бала, Бириккен Улуттар уюмунун 165 кызматкери жана 95 журналист набут болгонун билдирди. Ошондой эле алардын көбү атайлап өлтүрүлгөнүн жана мунун баары документиштирилгенин айтты. Ноорузга карата Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 20-21 март күндөрү Ноорус майрамына карата төмөнкү борбордук көчөлөр жабылат. Чүй проспектисинин Панфилов көчөсүнүн Эркиндик бульварына чейинки бөлүгү, Разаков көчөсүнүн Абдымомунов көчөсүнүн Чүй проспектисинин чейинки бөлүгү, Орозбеков көчөсүнүн Абдымомунов көчөсүнүн Чүй проспектисинин чейинки бөлүгү